Бүгүн 2021 жылдын 19 майында Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун судьяларынын кеңешмеси төрайым Нургуль Бакированын катышуусунда болуп өттү. Жолугушуунун жүрүшүндө судьялар Кыргыз Республикасынын жазык жана жазык процесстик кодекстеринин жаңы редакциясын талкуулашты. Аталган кодекстердин долбоорлоруна сын пикирлерди жана сунуштарды киргизишти. Буга чейин Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгына ылайык мамлекет башчысынын аппарат жетекчисинин тескемеси менен жазык мыйзамдардын колдонулушун талдоо жана тиешелүү сунуштарды иштеп чыгуу үчүн эксперттик жумушчу топ түзүлгөн. Бул топко сот бийлигинин өкүлдөрү дагы кирген. Жогорку соттун төрайымы Нургуль Бакирова кызматка киришкен күндөн тартып акыркы 27 күндүн ичинде аткарылган иштердин жыйынтыктары жөнүндө судьяларга маалымат берди. Тактап айтканда, сот департаментинин кызматкерлери жана сот аткаруучулары менен болгон жолугушуу жөнүндө маалымат берилди. Сот приставдар кызматын реформалоо, аларды тандоо тартибин өзгөртүп, керектүү шаймандар менен камсыз кылуу жана кызматтык милдеттерин так аткаруу үчүн кызматкерлердин физикалык жактан даярдыктарынын туура келиши маанилүү экендигин баса белгиленди. Нургуль Бакирова жеңиш күнүнө карата сот органдарынын өлкө боюнча жүргүзгөн кайрымдуулук акциялары жөнүндө айтып, кыргыз-тажик чек арасында орун алган окуяларда жапа чеккен үй бүлөлөргө материалдык жардам көрсөтүлүп, Максат айылында жайгашкан 20-21 чек ара отрядына акча каражаты берилгенин белгиледи. Ошондой эле жарыяланган Жашыл сот аттуу сынактын алкагында соттордун имараттарынын тегерегинде аймактарды көрктөндүрүү жана жашылдандыруу боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер боюнча маалымат берди. Андан соң төрайым республиканын түштүк аймагына болгон иш сапарынын жергиликтүү соттордун судьялары жана ошондой эле Баткен, Жалал Абад жана Ош областтарынын жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен болгон жолугушууларынын жыйынтыктарына токтолду. Төрайым өзгөчө соттун жардамчысы штаттык бирдигин кайтарып берүү маселеси курч экенин баса белгилеп, бул боюнча жумушчу топтун корутундусу кароого берилгендигин, Кара Суу райондук соту үчүн жаңы имарат куруу жөнүндө жана башка бир катар актуалдуу көйгөйлөргө токтолду. Нургуль Бакирова ошондой эле судьялардын көңүлүн ШКУга мүчө мамлекеттердин жогорку сотторунун төрагаларынын кеңешмесин өткөрүү үчүн көрүлүп жаткан даярдыктарга, эл аралык уюмдар менен кызматташууга, алсак эл аралык укукту өнүктүрүү уюмунун филиалы Айдило жана Кыргыз Республикасынын укук үстөмдүгүнүн экинчи фазасы аттуу Европа биримдигинин программасына көңүл бурду. Жыйынтыгында ал сот тутумунун ардагерлери менен жолугушуу пландалып жатканын белгиледи.